Андыктан мен барыңыздарга кайрылам. Урматтуу туугандар, мына кирпичтин баасы болгону келиши менен 9,5 сомдон келип чыгат. Ар бир көрөрман бизде Instagram баракчабызда 200 миңге жакын көрүүчүлөр жетти. 200 миңди кой, 20 миң эл адамчы. Болгону 2 гана кирпичтен салым кошкон болсок, могул жерге 40 миң кирпич кетет. Ушул кирпич маселеси чечилер эле. Бизде эртеден бери ушул жерде кызуу иш болуп атат да. 9 саат болду да? 9 саат болду. Чарчабадыңызбы? Алла разы болсун. Жакшылыкка бир шериктеш болуп калайлы деп, жакшы кызмат кылып берели деп келдик. Сонун иштер болду да. Кадимки мектептин площадында эле кенен ачылып калды туугандар. 15-16 КАМАЗ мусор алып чыкканбыз. Атсеп шебенди дагы бирөө бекер бериптир да. Кайсыл жердин кирпичи жакшы, кандай кирпич жакшы? Бир адамдын атынан бир КАМАЗ кирпич келип түштү мындай айтканда туугандар. Анын аты дагы белгисиз. Ушундай. 15 күндө сиздердин тыйындап берген аманатыңыздарга мына бүгүнкү жумуш жасалды. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары, арбаңыздар. Барыңыздарга Ордолу Ош чергесинен кайрадан жылуу саламдар болсун. Бүгүн 21 май 2026 жыл. Урматтуу туугандар, биз Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду быйыл буйруса муктаждар үчүн турак жай комплексин Ордолу Ош чергесине баштадык. Бул экинчи комплекс туугандар. Биринчисин Жалал Абадка салганбыз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Өткөндө биз болгону 130 миң сом каражат менен келип, жалпысынан 500 миң сом каражат кеткен жумушту бүтүрүп кеткенбиз. Фундамент толугу менен бүтүп кеткен. Эми туугандар, мен кайра токтолом. Азыр бизде эртеден бери ушул жерде кызуу иш болуп атат да. Мен биринчиден бул Салам алейкум. Кандайсыз? Ден сол жакшыбы? Сол. Таксыр чарчабадыңызбы? Кудайга шүгүр. Так, келгениңизге эртең менен 9да келсеңиз, 6 болду. Канча саат болуп калды? 9 саат болду да? 9 саат болду. Чарчабадыңызбы? Алла разы болсун. Атыңыз ким эле? Кенже. Кайсы жактан болосуз? Кара суу учкундан. Алла разы болсун. Оштогу жалпы ишкерлерге бир эмне деп айтар элеңиз? Бир кайрылып кетиңизчи. Ким аркылуу келдиңиз? Бул жерде эмне иш болуп атканын билип келдиңиз да? Ооба, ушу кайрымдуулук фондунун эмеси болуп аткан экен, ошого жакшылыкка бир шериктеш болуп калайлы деп, жакшы кызмат кылып берели деп келдик. Машалла. 9 саат эмгек кылуу бул өтө чоң эмгек. Болгондо экскаватор менен Алла разы болсун сизге. Ошо ар бир кылган кызматыңызга Аллах таалам бүгүн мына жамгырдын жаап атпайбы, жамгырдын ушундай жаап аткан нурундагыдай бир эсепсиз соопторун жазган болсун, а? Рахмат. Алла разы болсун, а? Азыр жумуштан чай ичебиз, таксыр кетпей турасыз. Урматтуу туугандар, эми келиңиздер. Бизде сонун иштер болду да. Мол айлананы караңыздарчы. Кадимки мектептин площадында эле кенен ачылып калды туугандар. Эртең менен саат 9да келип мол айлананы тазалап, түздөп, дагы бүгүн ушул жерден 2 ково мусор чыкты. Былтыры биз бул жерден 15-16 КАМАЗ мусор алып чыкканбыз. Мерде эски үйдү бузуп. Дагы 2 ково мусор чыкты. Баарын буйруса тазалап бүттүк деп ойлойм. Бизде туугандар бүгүн өзгөчө жумуш болду. Ал жумуш эмне десеңиздер, мына ушул муктаждар үчүн турак жай комплекстин пайдубалын засыпкасын толугу менен бүтүрдүк туугандар, Кудай буйруса. Эми ушуга мына кызмат кылган эртең менен 9дан 6 азыр саат 6 болду. 9 саат кызмат кылган ушул Кенже мырзадан Алла разы болсун. Назырды өзүн тааныштырып кетти. Жана ушулардын баарын уюштуруп келген бизден Мамасали агабыз. Атым айтпа деди эле, албетте ушул агалардан Алла разы болсун, себеби ушулар уюштуруп атат. Эмнеге анткени могул атсеп шебенди дагы бирөө бекер бериптир да. Бул мырзанын аты Рыспек деген агабыз. Рыспек агабыз мына ушул ишкананын жетекчиси экен. Ушул агабыз ушул жерге 4-3 ково шебенин бекер берди туугандар. Анан ошол агабыз баарды, кыскасы бүгүнкү техникалар баардыгы мындай айтканда соляркасына гана иштеди. 4 ково өзү 15 миңден алып келет экен. 15 миңден алып келгенде 30-60 миң болот.
Мына техника bir gün кечке иштегене минимум 20 000 сом болсо керек. 80 000 сомдук бүгүн жумуш жасалды туугандар. Андан сырткары бизде сонун жаңылык бар. Мына эми Ошто бардык эле кирпичтер ушундай экен. Мен аябай кечеден бери сураштырып, кайсыл жердин кирпичи жакшы, кандай кирпич жакшы. Бизде Жалал Абадта майда тешик, көп тешиги бар эле. Бул жерде 3 эле ушундай тешик экен. Издеп жүрүү айла жок, ушуну алдык туугандар. Кыскасы жакшы дегенден, мактагандан ушул кирпичти бүгүн алдык. Бул кирпич кимден десеңиздер, мен билбейм туугандар. Бир күнү биздин ушул М-банк реквизитибизге аманат жөнөтүп коюптур. Бир адамдын атынан 1 КАМАЗ кирпич келип түштү мындай айтканда туугандар. Анын аты дагы белгисиз. Ушундай өзү чегин дагы жөнөткөн жок. Кыскасы мол жерге 1 КАМАЗ кирпич келип түштү. Бул жакта кирпичтин келиши менен туугандар 9,5 сомдон келип түшүп атат. 9,5 сомдон. Бул жерде 3500 гана кирпич келди. КАМАЗда өзү 4000ден алчу эле 3500 жүктөп келиптир. Себеби жолдо наркоберки милициялар кармайт дегенден ушундай кылып жүктөп келиптир. Ошол эми туугандар, мен кийинки видеолордо дагы мына 10 күн бою токтодук да. 10 күндө кимдер жардам берди, кандай болду, азыр жан баштап келгенден шашып гана видео кылып калдык. Мына Кудай буйруса 10-15 күн болду мына фундамент бүткөнүнө. Ошол 15 күндө сиздердин тыйындап берген аманатыңыздарга мына бүгүнкү жумуш жасалды. Мына засыпка болду булардын соляркасы, мына кирпич келип түштү. Анан мына шебендин акыркы 1 КАМАЗ, 3 КАМАЗ бекер берген экен Рыспек агабыз. 4-чү хобосуна биз 4800 сом төлөп бердик. Бир хобого жүктөп беришин эле караңыз. Ошо менен туугандардын ар биринин чектерин мен алып атам. Мына ушундай туугандар, ушул агаларыбыздан Алла разы болсун. Кыскасы ушул аманаттар кече күнү 10-15 күндө сиздердин тыйындап салган аманатыңыздарга ушул иштер жасалды. Эми эмне дейм туугандар, буйруса жакында Курбан айт келе атат, Курбан айттын алдына биз кирпич заготовканын алдындабыз. Бүгүн 21 май, Кудай буйруса Курбан айтка чейин балким да 3-4 күн кирпич заготовка кылып алсак, Курбан айттын алдында биз бул жерге усталарды салышыбыз керек болуп атат. Дагы жок дегенде 2 КАМАЗ, 3 КАМАЗ кирпич түшүрүп алып анан дароо баштайбыз. Мен да бир 3-4 күндөн ичинде Кудай кааласа мен ишенем, жакшы адамдар бар, колдойм дегендер бар, дагы бир эмес 2 КАМАЗ кирпич келип түшөт. Андыктан мен баарыңыздарга кайрылам. Урматтуу туугандар, мына кирпичтин баасы болгону келиши менен 9,5 сомдон келип түшүп атат. Ар бир көрөрман, бизде Instagram баракчабызда 200 миңге жакын көрүүчүлөр жетти. 200 миңди кой, 20 миң эле адамчы. Болгону 2 гана кирпичтен салым кошкон болсок, мына жерге 40 миң кирпич кетет. Ушул кирпич маселеси чечилер эле. Уялбаңыздар туугандар, тартынбаңыздар. Айтып атпайм 9,5 сомдо болгондо бул 19 сомго, сиздердин 19 сом каражатыңыздарга мына жерге 2 кирпич келет. Ал эми 2 кирпич мынтип кынап койгон кирпичиңиздер, урматтуу туугандар, бунун жообун акыретте аласыздар. Келиңиздер, уялбаңыздар. Экран алдындагы реквизиттерге колдон келишинче көмөктөшүңүздөр. Андан сырткары пластик жасаган, жана чатыр, жыгач менен алектенген, алдыда бүт стройка эмне иш болот билесиздер. Кимде мүмкүнчүлүк болгон болсо, жана сантехник бизге зарыл болуп турат, сантехник жасашыбыз керек. Электромонтажыга бар убакыт, сантехник чорнуйларын тартып коюшубуз керек болуп атат. Ушул жагына кимдин шарты, убактысы, мүмкүнчүлүгү бар, көмөктөшөм десеңиздер, байланышыңыздар ушул реквизит номерде, же болбосо байланыш номери 76 88 88 90 туугандар. Ушул видеолорду максималдуу башкалар менен бөлүшүп, видеого лайк басып, сөзсүз болуп аткан жумуштарга ой пикир калтырыңыздарчы. Ой пикир, сунуш пикириңиздерди жазыңыздар, жок дегенде ак батаңыздарды бериңиздер. Ушундай туугандар, бизде ушундай керемет жумуш башталды. Эми бул жагынан караңыз, мен өткөндө ушул жагын ачып, аркасына көмүр кириш керек, отун кириш керек деп ачтык элек, бир эмес 2 машина өтө тургандай болуп калды да. Кудай калса иш кызуу туугандар. Жакшылык иш ушундай экен. Рахмат барыңыздар анда эмес. Алла разы болсун. Көрдүңүздөр, баардык ишти көрүп атасыздар. Кудай кааласа мен ойлойм, Оштон не деген жакшы, берешен инсандар агаларыбыз көп. Жада калса эжелерибиз дагы көп. Ошолорго бул маалымат жеткен болсо, бул иш көп узабайлы быйыл бир эмес, бир нече муктаж болгон үй бүлөлөргө ушул үйлөрдүн ачкычтарын тапшырып алабыз буйруса. Рахмат барыңыздарга, Алла разы болсун. Буйруса биз бүгүн эртең Ошто жумуш жасайбыз. Анан Жалал Абадка чыгам, 2 күндөн кийин мен Жалал Абадта ыйман пациентибиз больницада. Андан кабар алып 2 күндөн кийин мен кайра келип, Кудай кааласа, иншалла дагы кирпич заготовканы баштайбыз. Чамдаңыздар туугандар, чамдаңыздар. Болгон 2ден гана кирпич салым кошуңуздар. Мен 1000 кирпич, 500 кирпич алып бергиле деген жокмун. 100дү да алып бербеңиз. 100 кирпичиңизде эле 10 сом, 9,5 сомдон болсо, бул 950 сом болот. 10.000 сом болот. Сиз 100 эмес болгон 2 кирпич салым кошуңуз, ошол жетет туугандар. Баарыңыздарга чоң рахмат, салам алейкум.